Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Кийинки биздин студиябызга келген дагы сыйлуу коногубуз бар. Бул коногубуз сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп, жакшы бир чыгармаларды арнап, бүгүнкү иш күнүңүздөрдүн ийгиликтүү өтүшүнө бир себепкер болоюн деп отурат. Андыктан тааныштырып өтөлү. Ырчы Иляз Абдыразаков бүгүн бизде конокто. Маданияттын мыкты кызматкери, Президенттин ардак граммотасынын ээси. Буюрса эмгек сиңирген артисти, эл артисти деген баскычтар турат. Ал күндөр да алыс эмес болсо керек деп ниет кылалы, үмүт кылалы. Кош келипсиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, сиздер менен ушундай Кудайдын куттуу күнүндө айдан аман жылдан эсен жолотурубузга кубанычтабыз. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга дагы салам жолдойбуз. Рахмат. Мынакей биз дагы көп убакыт тыныгуудан кийин бүгүн биринчи жолу мен дагы эфирге чыктым. Мындайча айтканда, сиз менен дагы ошол аралыктан кийин жүз көрүшүп жатканыма мен дагы кубанычтамын. Негизи эле бул аралыктагы эс алуу деп коелу. Бул тыныгууда эмне менен алек болдуңуз, кандай өттү, же уктадыңызбы, уйку челеңиз уйкуга убакыт калбай калды деген бир суроолор туулат. Суроолор туулат. Жакшы, рахмат. Жок, албетте 2 ай бою уктадым, кино көрдүм деп баштабайсызбы четинен? Жок, биз эме кылып аттык. Эми бир кино көргөнгө жетиштин окшойт, ошо карантин бүткөнгө чейин. 2 кино ашып барса. Чыгармаларды жаратып аттык. Биз эми жанагы көп учурда мындай жөн жүргөндө концерт менен ар жак бир жак менен болуп атып эметпей калат экенбиз да, чыгармаларга. Ойлонууга убакыт кеңири болбой, Анан ошондой учурларда кичине ошол жактарга убакыт бөлүп, үйдөн чыкпай. Анан дагы бир аз болсо дагы ырчы досторубуз, агаларыбыз менен кошулуп, андай дагы бир керектүү жумуштарды, эл кызматында жумуштарга аралашып, бир аз да болсо жардам берип жүрдүк. Анан да болсо үйдө сөзсүз түрдө ырдабаттыңыз. Жок, мыкты үйдүн балдарга жардамдашып, каралашып, жакшы ата болдуңуз. Жанагы жакшы ата болгонго аракет кылдым. Балдарыңыз бар экенин билдиңиз, балдар сизди жакшы көрөр экенин сездиңиз. Ато эртеден кечке тойдо, концертке, гастролго чыгып кетип эле анан үйдөгүлөргө көңүл бурбай, ата-энебиздин жанында, бала чакабыздын жанында Ысык тамак жеп семирдик. Жаттык. Биз жана карантинде так аткарып, үйдө болуп, сыртка чыкпай, өзүбүзгө дагы башка бирөөгө дагы зыяныбызды келтирбейин деп, колдон келишинче аракет кылдыңыздар, баягы тартиптүү. Эс алып бердик да. Эң сонун эс алуу болду, күтүлбөгөн кокус, мына ушундай нерселерге дагы даяр болуп, бирок сиз баягы үйдө музыка жазган үчүн, менин дагы оюмда жакшы бир чыгармалар жаралды болсо керек деген бир ойго келдим эле. Кандай чыгармалардын үстүндө иштедиңиз? Ошолор чыгармачылык боюнча кеп куралычы. Көп эле чыгармаларды жаратып аттым. Эми мына карантин бүтүп, буйруса бир аз жеңилденип, элге чыгарасыз. Элге чыгарабыз. Кече бир клип бүттүк, жаңы кечинде эле. Өзүңүз аткарган чыгармага? Ооба, өзүбүз аткарган жаңы бир чыгармага кечинде клиптарды бүттүк 1-2 күндөн бери. Андан сырткары өзүбүз дагы 1-2 чыгармаларды жаратып аттык. Эми не деп коебуз? Өзүбүзгө дагы көңүл бурганга, жана ошондой эле чыгармачылык топтогу досторубузга дагы, сахналаштар, кесиптештерибизге дагы колдон келишинче сураныштарын аткардыңыз, чыгарма жазуу. Өзүбүздүн жумуштарыбызды аткарып, иштешип аттык. Онлайн деп коет го, жана интернет азыр өнүгүп калбадыбы? Интернет аркылуу эле мына ордо жазап кое бер. Так деп ушинтип Музыкасын угузуп, сунуштарды түшөт ар жактан, Москвадан, Казакстан, Кыргызстан, ушул жерден эл аралык байланыштар чыңдалды. Бишкектин ичинде туруп алып деле ушинтип интернет аркылуу ушинтип немелерди иштеп атабыз. Эң сонун. Жемиштүү болгон экен. Кайсы чыгармага, эмне деген аталыштагы чыгармага клип тартылды? Качан көрөбүз аны буйурса? Буйурса, эми монтаж
жумушунда башталды. Буюрса съемкабысы бүттү. Эми кайсы күндө бүтүп калат, буюрса бүтөрү менен сөзсүз түрдө беребиз деген ойдобуз. Элтер каналынан көрөбүз. Элтер каналынан көрөбүз сөзсүз түрдө буюрса. Ооба, телегөрүүчүлөргө дагы эскертип коелу. Адашып калдым деген. Ооба. Монтаж башталыптыр, буюрса анакей тартым бүтүптүр. Иляздын жакшы бир чыгармасына күбө болот экенбиз. Биздин студияга атайын телегөрүүчүлөрдү сыйлап, уктабай, кечинде клиптин акыркы тасмалары болду, тартылышы болду, ушул чыгармачыл топ иштедик деп ошентсе дагы уктабастан бүгүн эфирге кечикпестен келиптир. Кечикпей, рахмат. Албетте. Өзүңүздүн ушул чыгармачылыкта сиз көбүнчө эле ушул иштешип келесиз көп жылдан бери. Сизди багы жеке чыгармачыл инсан катардагы жөнөкөй бир катардагы чыгармачылыгыңызды эске албаганда дагы ушул жакшы кызматташып, кандай экенин билип калат эмессиңби? Багы эки адам сүйлөшкөнчө деп коет го. Анан бир аз сиздин жалкоолугуңуз бар эле менин баамымда. Жалкааланбай иште, анан көбүрөөк уйкучураак элеңиз. Анан уктап кечигип калмай адаттарыңыз бар эле. Мына ушул адаттардан арылуу мүмкүнчүлүгү болдубу? Мынакей жогоруда Маданияттын мыкты кызматкери, андан бери канча убакыт өтүп Президенттин ардак граммотасына ээ болупсуз. Анан көбүрөөк түйшүктү, эмгекти талап кылат эмеспи мындай ийгиликтерди багындыруу? Жок, эми ар бир нерсенин себеби болот болуш керек, кемчилиги болот. Анан ар кандай учурлар болуп калат, кээде чындап эле. Эми бирок билбейм, эфирлерди калтырбай эле ар дайым келгенге аракет кылам негизи. Бирок кээ бир учурларда эфирге барып алып, эмнени сүйлөштү да билбей калам да кээдечи. Анан барып эмнени кайра кечеги эле суроолорго кайра жооп беришке туура келип калабы? Же мен жаңылык жаратпасам, кандай деп өзүм келгенден да уялып калган учурлар болот. Ошондо жоопкерчилик болот турбайбы сизде? Ооба, ошол учурларда мен барып телевизорго барып эмнени сүйлөйм, кайра эле кайталап бирөөнүн жинине тийип калбаймбы деген ойдо дагы качкан учурлар болот да эфирденчи. Анан кээ бир учурларда эми жакшы ушундай карантинден кийин, тыныгуудан кийин анан ыртылар чыгарып калсак, анан сөзсүз түрдө кичине болсо да тартынбай, мындай бир аз да болсо эркин, ишенимдүү менен келесиң. Анан эми сөзсүз түрдө кээ бир учурларда аябай бир алыс жакта болуп калсак, келе албай калган учурлар болот. Сөзсүз түрдө туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Албетте, сөзсүз түрдө келиңиздин ошол өткөн күндөгү ошол туура түшүнүп кабыл алган күндөрдү эске албагай коелу дагы азыр жакшы чыгармаңызды угалым, мынакей өзүңүз дагы гитара менен ырдап берейин деп бир жакшы чыгарманы даярдап келдиңиз болуш керек. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен ошол клип тартылган ырга аткарып берейин. Клип тартылган ошо адашып калдым деген ырда, бир куплетти аткарып берейин сиздерге. Сөзү кимге таандык? Сөзү Айсалкын Алибаева деген бир кыз жазып берген. Жаңыдан чыгып барат акын. Жаңыдан жазган ошол кыздын. Убагында барктабай жалгызымдан айрылдым. Жаштык кылып алдымбы, адашып калдым. Эми болсо мен туңгуюктамын, оңном жүрөгүм ай бир эзилип. Жүрөгүм сыздап ыйлап турса дагы да, башка жанды ойлоп турсам да, аргасыздан баш ийеммин тагдырга. Жүрөгүм сыздап ыйлап турса дагы да, башка жанды ойлоп турсам да, аргасыздан баш ийеммин тагдырга. Балким сүйүү жаралат, үмүт менен жашасам, бирок аттың кандайын кыйналып турам. Жараткандан эми бакыт сураймын, калсам мен дагы кечигип.
жүрөгүм сыздап ыйлап турса дагы да, башка жанды ойлоп турсам да, аргасыздан баш ийемин тагдырга. Жүрөгүм сыздап ыйлап турса дагы да, башка жанды ойлоп турсам да, аргасыздан баш ийемин тагдырга. Баракелде. Эң сонун биздин телекөрүүчүлөрдүн дагы бир сынына коюлду бул чыгарма деп ойлойм. Бүгүн биздин ушул теле аркылуу үнүңүздү угуп, сөзүнөн маани берип, сын айтышса, буюрса алыс эмес күндөрү клип аркылуу таасмасына дагы сын айтып калат. Ооба, буюрса Кудай буюрса. Сөзсүз түрдө. Мына ушул клипте идеясы боюнча кандай иштедиңиздер, кандай тартылды? Кээде айтып калышат эмеспи? Бир ырды тарыхында ушул чыгарманы кээде тасмасы аркылуу клип ачып кетет, кээде тескерисинче сөзү бири-бирине айкалыштыруу жолдору. Ооба, сөзсүз түрдө сөзүнө карап, маанисине карап, анан сценарийде да ошого карап жазабыз. Ушул бул клип менен биз Нурсултан Кубатов деген инибиз бар, жакшы клипмейкер. Ошол инибиз менен маектешип, чогуу биргеликте кеңешип, эми көптөн бери эле пландалып жүргөн, бирок эми убакыты келип кече тартылып бүтүп калды окшойт. Буюрса сценарийси ушул ырдын маанисинде эле ушул жанагы бири-бирине түшүнбөстүктөрдөн улам келип тартылган. Эми колдон келишинче жеткиликтүү кылып, жанагыда бир кандайдыр бир мамилени жакшы кармоодо деген, жакшы жакка буруу, албетте сөзсүз түрдө. Ошол бир аз да болсо музыка уккан жалпы сүйүүчүлөр үчүн балким ошолор үчүн дагы бир аз болсо жанагындай бир клип аркылуу түшүндүрмөдө сабак болот деңиз. Бул дагы клип дагы качак бир деңгээлде таасирин берсе. Негизи ушул жан дүйнөңүзгө кандай чыгармалар жакын, кандай чыгармаларга басым жасайсыз? Менби Жай чыгармаларды көбүрөөк аткарган сыяктуусуз. Эми мен агымга карап жаза берем, себеби жанагы бизде чыгара беребиз го, жанагы ар бир учурдун өзүнүн эмеси, ырдын же болбосо ар бир нерсенин өзүнүн мезгили болот го, учуру. Ошол сыяктуу кээде жайырдаган учурлар келип калат. Ал убакта жан дүйнө ар бир башкача бир туюлуп, өзүнчө сезимдер болуп, мисалы ушундай жайырдаган келип калат. Кээ бир учурларда бир өзүнүн маанайың көтөрүлүп, шаңдуурларга дагы бир токтолуп калып, басылып калган учурлар көп болот. Эми мен баарын эле бирдей алып кеткенге аракет кылам. Ошондуктан жанагы биз эми чыгармачылыкта чөйрөдө көбүрөөк эметебиз, жанагы не деп коет, көңүл буруп, көбүрөөк отурам, ар жак бер жак ырлар жазып, ошондуктан бир аз да болсо эми кайсы жанрда болбосун, эми элге жагып турса, ошол биздин эмебиз, ийгилигибиз. Анан чындыгында буга чейин абдан сонун хит чыгармаларды жараткансыз. Мына ушул чыгармалар аркылуу таанып билип биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн аздыр көптүр атыңызды жазадыңыз дегендей, мынакей ошонун аркы аягы, жыйынтыгы, жемишин берип жакшы сыйлыктардын ээси болдуңуз. Буюрса дагы жакшы күндөр алдыда деп билебиз. Анан биздин телекөрүүчүлөрүбүз ушул көбүрөөк сүйлөтпөй ушу биздин жакшы ырларга сугарса деген бир ниетте олтурса керек. Азыр дагы сиздин жакшы бир чыгарманы аткарып берүүңүздү сураналы деп турабыз. Бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Негизи эле мынакей мен жогоруда басым жазалып калды жай чыгармаларга деген сыяктуу айтпадымбы? Андыктан ушул шаңдуу чыгарма аткарып берет го деп үмүт кылып олтурам. Азыр дагы кайсы чыгарманы аткарып берейин деп атасыз? Азыр дагы бир жаңы чыгармалардан аткарып өтөйүн. Негизи эми көп жерден мындай бир мен билдирүүлөрдү угуп жүрөм. Эски ырларды кайра ырдап койсом, жаңы дагы ырларды укпайлы деген
акыркы демек жаңыр угабыз. Ошондуктан бир жаңыр Келиңиздер анда урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр Иляздын аткаруусунда дагы бир жаңы чыгармага күбө бололу. Биздин режиссерибиз буюрса мына музыканы даярдап, уктурганга камданып турат. Андыктан сөзсүз түрдө сиз тыңдасаңыз. Ушундай жагымдуу музыкалык чыгарманы сиздерге бүгүн биздин ырчы мырзабыз Иляз Абдыразаков аткарып берди. Сизге болсо атайын эртең мененки убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, жакшы чыгарманы аткарып бергендигиңиз үчүн бир жакшы ийгиликтериңизге биз да ортоктош бололу деп жакшы бир чыгармаларды дагы да күтө беребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жакшы чыгарманы аткарып бердиңиз. Буюрса, мындай чыгармалар алдыда көп болсо керек. Өзүңүз айткандай мына 2 ай жоон олтурбадым деп атасыз. Сөзсүз түрдө көптөгөн ырлар бар. Азыр өзүм дагы угуп алып таң калып турам. Мен жанагы жолдо келип, жанагы чыгармаларды жаратып берип, ушунча көп чыгарма жаратып койдумбу деп. Бирок ошол баары сиздердин жүрөгүңүздөрдөн, көңүлүңүздөрдөн түнөп тапкан болсо, албетте биз кубанычтабыз. Сиздерге да ийгилик, чыгармачылык, телекөрүүчүлөргө дагы кыргыз элибизге аманчылык, ден соолук, тынччылык каалайбыз. Оору сыркадан алыс болуңуздар. Рахмат, сизге дагы. Буюрса мынакей жумуш башталды. Бул жемиштериңизди буюрса ушул телекөрүүчүлөрдүн сынын угуп, анан кийин сезесиз деген ишеничтебиз. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды мындан ары улантабыз.